Кыргызстан эгемендүү мемлекет болгондон кийин коррупция биринчи рет билим системасында өнөккө баштады. Мен ушуну бетин айткам. Ушуну Акаев түшүндү дейсизби? Түшүнгөн. Канчалык билимсиз болсо элди башкаруу ошончолук ыңгайлуу болгон. Досбол эге, канча окуу жай бар азыр? Орто билим берүү, Жогорку билим берүү 49 университет бар. Орто окуу жай эскиче алганда техникум деп койгонубуз колледждер 75. 2011 мектеп бар. Эми мейли мектеп жөнүндө сөз кылбайлы. Жогорку окуу жайларын айтып көрөлү. Сиз буну азыр 49 дедиңиз. 49 деген цифраны сыймыктануу менен айтып атасызбы же уялуу менен кандай? Же ирония менен же какшыктап? Болгон фактын айтып атам мен. Бул жакшыбы жаманбы? Албетте жакшы жагы да бар, жаман жагы да бар. Атап бериңиз. Жакшы жагы, конечно, биз билбеген жана Союзда болгону 9 жогорку окуу жайы бар эле, анын ордуна 49 пайда болду. Көп кесиптердин башы ачылды. Кыргызстанга бүгүнкү рынокко кандай кесип керек экени. Анан жерлерде ачат экен деп, рынок кирди деп, окуу жайдагы жанагы базарга чыкты. Мына ошонун эсебинен айрым вуздун жетекчилери ошол мезгилде иштеген, мына 15 жылдын ичиндеги бийлик дагы ушу элди тоноого өттү. Ошону менен коом да бузулду. Ошону менен система бузулду. Система бузулгандан кийин бизге өнүгүү эмес, артка кетүү пайда болду. Кагаз жүзүндө өнүгүп аттык. Бул Азия өлкөлөрүндө эң демократиялык өлкө. Баарыбыз машина минип, баарыбыздын курсагыбыз ток жыргап аттык. Бирок иш жүзүндө деградацияга айланды. Мына ошол себептен система бузулгандан кийин системадагы жетектеп иштеген кишилердин кулп мүнөзү бузулду. Коррупция ушул жерден пайда болду. Мына 24 марттагы революция ошо системага каршы чыкты. Жалаң окуу жайын эмес, жалпы бир гана окуу жайын бүгүн мисал катары кабыл алып атасыз. Кайсы гана тармакты албаңыз, ушул окуу жайынын лицосу ошол жерде көрүнүп атат. Кыргызстан эгемендүү мемлекет болгондон кийин коррупция биринчи рет билим системасында өнөккө баштады. Энди бул коррупциянын билим системадагы өнүгүшү башка коррупциялардын баардыгынын башы аты болду. Мына ушинтип система бузула баштады. Эми буга көптөгөн мисалдар бар. Азыр жогорку окуу жайларды бүтүрүп келген мугалимдерге кулак салсак, улардын билими жок көпчүлүгү. Эми булар ошондо мугалим болуп иштеп атса, энди билим ала турган балдар кандай болмок? Мына ушинтип бизде билимсиз балдарыбыз көбөйүп атат. Эми булнун залакы биздин келечектик коомго дагы өзүнүн таасирин көрсөтөт. Досбол эге, жанагы Акаевдин доорундагы билим берүү системасынын коррупцияга малынышы дейлик. Кандай ат менен атабайлы? Баары бир процесс жүрүп атты. Бул жигит айткандай, чет мамлекеттик инновациялар бизге кирип атты. Кандайдыр мектептер ачылып атты. Кандайдыр фонддор ачып атты мектептерди. Иши кылып каалагандай бир нерсе болуп атты. Бирок мамлекет эмнеге буга кызыктар болбоду? Түптүү билим системасын коюуга. Же биздин мамлекет ушунчалык акылсыз адамдардан турат беле? Же эмне себеби бар эле? Же балким муну алардын оюн биз азыр түшүнбөй аткандырбыз. Акыркы айтканыңыз туура болушу мүмкүн. Алардын оюн биз түшүнө албай жатышыбыз. Азыркыга чейин мен мына анализдеп отуруп түшүнө албай жатам. Эмне себептен ушул деңгээлге келип калдык? Мына мен анализдетип отуруп, жалпы билим берүү системасы мага 87% плачевный состояниеде өттү. 87% билим берүүнүн талкаланышы. Бул материалдык базасы, каражат бардыгы. Ошонун ичинде билим деңгээлинин дагы талкалангандыгы. Буга, скорее всего, планомерно бар далбышы. Анын командасы планомерно. Мамлекет өзү планомерно талкалап атты. Мен ошондой эсептейм. Эмне кызыктарлык бар эле? Бул башка бир жактан бир ушундай
буйрук барбы же кандай бул? Үйde 5 balаңız bolsa, 4-өө akıllı bolup, 1-өө akıl azıraak bolsa, bilimi tayqı bolsa, oşo sizi kövröö ugat. Bilimdүү balаңыз, sizin bardyk aytkanыңızды kabul ala berбейт. İşaret bilen Oşonda ele. söylöşölü, men düşündüm. Atabız kim anda? Kimdin atası? Biz karangı 15 yıl jurt atası kim boldu ele? Akayıp'ı? Jurt atası bolgon kişi жооп beriş kerekler. Öz eline. 15 yıl reforma жүрдү kagaz betinde gana. Kagaz betinde Европага жетip kalganбыз. Çınıgı reforma teskerisine жүрgөн. Ошондуктан канчалык bilimsiz bolsa eldi başkarуу ошончолук ыңгайлуу болгон. Ыңгайлуу болгон. Жетекчилер үчүн ыңгайлуу болгон. Ушуну Акаев түшүндү дейсизби? Түшүнгөн. Ала өзү билимдүү киши. Ошон үчүн баарын эсептеген. Ошон үчүн ал киши Макиавеллини көп окуган. Ошонун принципи менен жасаган. Men için açılış için. Men ойлончумун да, balkim алар акчага малынып, билим берүүнү эми мейли бир эки ректор акча көтөрүп келип атса, мейли троллейбус үчүн керек тийип калат деп салып коюп атышы мүмкүн, көңүл бурбайт. Бирок планомерный элди караңгы кылып, кийин башкаруу оңой болот деген мындай бир идея менен талкалады дегенде азыр чынын айтсам мен үчүн Ага мисал катары. Мынау Козу Карындай көп университеттер ачылбадыбы? Филиалдары менен 100дөн ашып кеткен. Бизде филиалдар менен университеттер. Биздин айылда эле жок университет. Жакында ачылмак эгерде туруп турганда. Ал жерге дагы. Анткени уйлуу, койлуу кишилерибиз бар да пока, Кудайга шүгүр. Ошолордун коюн саттыртып акчасын алыш үчүн ачылмак. Шашпаганыңызда. Мен депутат мезгилде Аскар Акаевич экөөбүз сессияда полемика айтылган. Ошо кишинин айтканы. Ошол мезгилде 24 000 экономисттерди даярдап аткан, бул 97-жылы. 24 000 юристтерди даярдап аткан. Мен айткам ошондо, Аскар Акаевич, эми качествого көтөрүлүп, сапатка көтөрүлүп. 24 000 юристти кайда алып барабыз? Эл юридический образованность болгону жакшы, но экинчи жагы бар да. Аларды иш менен да камсыз кылуу керек. 24 000 жыл сайын бухгалтерлер, экономисттер бүтүп атса, алардын келечегин ойлошубуз керек. Десем ал киши ачык айткан. Мен азыр 50 000 кишини алдап атам. 50 000 жашты алдап атам мен. Штоп көчөгө чыгып кетпесин, хулигандык кылбасын деп. Ал Нарында окусун деп айткан. Стенограммада турат. Бишкекте окусун. Кааласа чет өлкөгө барып окусун. Ал кишинин алдап атам деген сөзү ошол окуу жайы ачылып, ошондо окуп атат. Алаксытып атам. Алаксытып атам. Мына бул сөзүң туурураак болду. Алаксытып атам деп. Бирок ал киши 5 жыл алаксытат. Ал специалист Кыргызстанды 50 жыл алаксытат. Мен ушуну бетине айткам. 50 жыл алаксытат ал киши. Мына 15 жылдагы жасалган билимге жасалган чыккынчылыкты биз ордун толтуруш үчүн жок дегенде 20-25 жыл күрөшүшүбүз керек. Мына бул киши айткандай сапатсыз билим алып, теги диплом алып чыгып, бүгүн жанакы эле Кадыркул акеңиз дагы бир коюн союп, тууганын берип кызматка киргизген жердеги кылмыш бул кыргыз элине кылган кылмыш болот. Ал профессиясына карабай, таяке жээндигине, бөлөлүгүнө карап кызматка алып атат. Ал ошол билимин ошо кыргыз элине салым кошуп атат. Бирок жетерлик билим болбогондуктан ал сөзсүз аксатат биздин коомдун өнүгүүсүн.